Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qur'an-ы Karimdegi adamdын үмүтүн эң көп пайда кылган, адамды эң көп үмүттөндүргөн аятты билесизби? Албетте бул аят Зумар сүрөсүнүн 56 аяты. Аллах Таалам бул аятта өтө көп күнөө ката иштерди кылган пенделерине мындай деп кайрылган. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. О Мухаммад пайгамбарым, сиз мен тараптан айтыңыз, о менин өз жандарына күнөө ката иштер аркылуу зулум кылган пенделерим, силер Аллахтын мээриминен, Аллахтын ырайымынан эч качан үмүт үзбөгүлө. Чындыгында Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирет. Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү зат. Адам кандай гана күнөө ката иштерди кылбасын, эч качан Аллахтын ырайымынан, Аллахтын кечириминен, Аллахтын мээриминен үмүт үзбөсү керек. Анткени үмүт үзүү бул капырчылык жана имансыздар гана Аллахтын мээриминен үмүтсүз болушат. Аллах Таалам Юсуф сүрөсүндө айтат: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Аллахтын мээриминен, ырайымынан үмүт үзбөгүлө. Чындыгында имансыздар гана Аллахтын мээриминен үмүт үзүшөт. Жана Бухари шарифте мындайча хадис риwayat кылынган. Аллах Таалам качан калайык калкты, ааламды жараткандан соң өзүнүн аршына мындай деген жазуун жазган: Инна рахмати таглибу аля гадаби. Чындыгында мен ырайымым, мен мээримим ачуумдан үстөмдүк кылат. Ал эми тоо кылып, Аллахка кайтып, жакшы иштерди кылган пенделер туурасында Аллах Таала Фуркон сүрөсүнүн 70 аятында мындай деген: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Ал эми кимде ким кылган күнөөлөрүнө тообо кылып, иман келтирип, жакшы амал жасаса, Аллах Таалам алардын күнөөлөрүн, жаман иштерин жакшылыкка алмаштырып коет. Аллах Таала өтө кечиримдүү, мээримдүү зат. Акыйкатта Аллах Таала тообо кылган пенделерин өтө жакшы көрөт. Бул туурасында Бакара сүрөсүндө айтат: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Аллах Таала акыйкатта тообо кылуучуларды жана таза, пакиз адамдарды жакшы көрөт. Жана тообо кылган адамдар туурасында хадисте келет. Абу Хурайра радhiyallahu анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллаху афраху би таубати абдихи мин ахадикум саката аля ба'ириhi ва кад адаллаху фи арди фалатин. Силердин кимдир бирөөңөр өз улоосун ээн талаада жоготуп алгандан соң кайра тапкан кезде канчалык кубанып сүйүнсө, Аллах Таала тообо кылган пендесине андан да катуу кубанат. Аллах Таалам баарыбызга кылган күнөөлөрүбүзгө тообо кылып, Аллахка кайтып, Аллахтын сүйкүндүү пенделерине болууга мүмкүнчүлүк берсин.